Оксана Рыскулова. Өзүңдү жең. Ырчы болгум келет. Урматтуу окурманым, колуңуздагы жөн эле китеп эмес, ыймандай сырым төгүлгөн алгачкы жыйнагымды өзүмдүн таланттуу бир тууганым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулованын ырчылык өнөрүндөгү кыйынчылыгын, кубанычын жана талыкпаган изденүүсүн мисал кылуу менен баштоону туура көрдүм. Анткени бул өтө чоң эмгекти талап кылган тажрыйба кимдир бирөөгө дем күч берип, максатына жетүүсүнө жардам берет деген ишеничтемин. Албетте, сөзсүз жардам берет. Көрүнгөн тоонун ыраагы жок деген сөз бекер эмес экенин китепченин аягына чейин окуп чыкканыңызда сөзсүз далилдүү болот. Бир тууганым экөөбүздүн ортобуз 1,5 эле жаш. Бала чагыбыз чогуу өттү. Экөөрүм чачтай тең өсүп, тең чоңойдук. 1 жылда чогуу окуу жайга тапшырдык. Кайда болсок дагы эгиз жандай ээрчишип жүрдүк. Менин андагы тилегим Гүлзаданын ырчы болуусу эле. Ал үчүн ичкен ашымды жерге коюп, чын дилим менен ырчылык талантынын ачылып кетишин, кыргыз маданиятына өз салымын кошушун кааладым. Гүлзаданын талантын өстүрүү үчүн тагдырыма да бурулуш жасоого даяр болуп, болгон аракетим менен жан далбастап иштеп берүү башкы максатым болду. Албетте, өзүнүн таланты да мыкты эле. Ошол талант көмүскөдө калбаса экен дедим. Бирок чындап эле накты алтынды дат баспайт экен. Эмгек жемишсиз калтырбайт экен. Жыйынтыгында бир тууганым кыргыз журтунун сыймыгына айланып чыга келди. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген артист болду. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Бул ийгиликтин натыйжасы да менин жетишкендигим деп билдим. Мен дагы ырчы болгум келген. Өнөр багып өстүрүүгө далалат кылган кыялым азыр башка нукка бурулуп, өнөрпоз таптаган саяпкерге айланды. Эми ошол кыялдарымдын учкуну менен тааныштырып, лирикалык чегинүү кылалы. Мен киммин? Кылым эмес, 40 жыл калды ата канат. Өмүрүмдүн тең жарымын койдум жашап, 40 жыл эмес, 40 күнүм калса дагы, мен киммин деп суроо салат жүрөк канап. Мен киммин? Кайдан келдим, кайда барам? Элиме жардамымды бере албадым. Бозоргон боз тумандан эми чыгып, өзүмдү эми гана таанып турам. Берем жардам, колдон келер ишим бар. Ойготомун ар бир кыргыз жаранын. Орус тилдүү эмесмин мен, а бирок кыргыз тилде түшүн жооруп коёмун. Жаман эмес өзгө тилди билгениң. Өз тилиңди кадырлагын күлбөгүн. Башка тилин бермек беле менчиктеп, кыргызсыңбы, кыргыз тилде сүйлөгүн. Жашоодо жаңылбас жан болгон эмес. Жайкалбай жыпар гүлсүз болбойт белес. Жалындаган жаштык сүйүү отунан жапа чекпей өтүү кыйын мүмкүн эмес. Сүйүү. Ушунчалык жүрөгүң мерез беле. Анан неге жактырам билбейм неге. Жашым сүртүп, кайгымы бөлүшпөдүң. Жаным сени жакыным деп жүрдүм эле. Кетпе дедим. Кетпешиңди каалагам. Кетеличи, дедиң ушул калаадан. Жан бергем деп жаңылыпмын, жүрүпмүн. Жаңылыпмын, неге аны жактырам. Мен жөнүндө ойлобойсуң билемин. Мендей азап тартпасыңды сеземин. Үмүтүмдү эми кайра улаба, жолугууга дагы келем дебегин. Өмүр бою бирге боло албадым. Бул кайгыны же унутуп салбадым. Турмушумдун соккусунан алгачкы ийилдим мен, бирок сынып калбадым. Сагарнадым бүт дилимди, көңүлдү. Жада калса бир берилчү өмүрдү. Жакшы күндөр бир топ эле болду го. Бирок кайгы жууп салды көрүндү. Калды күндөр бирге ойноп күлбөгөн. Сырлар калды эч айтылып бүтпөгөн. Өкүнсөм да, таарынсам да тагдырга, сенин таштап кетээриңди күтпөгөм.
Өзүңдү жең. Бүгүн кадыр түн. Арыбаңыз, урматтуу окурман. Мен ушул китепти жазаар алдында аябай ойлондум. Мектепте окуган убагымда акын жазуучу болом деген тилегимди өзүмдү жеңе албагандыгымдан, жашоонун агымына карама каршы тура албагандыгымдан, максатыма карай багытталбагандыгымдан эми гана 39 жаш курагымда колго биринчи жолу калем алып, жашоомдо ушул мен үчүн маанилүү экендигин эми сезип, кеч болсо да акыркы 4 жылдык ийгилигимди бөлүшөйүн дегенимдин себеби сизге дагы пайдасы тийип калабы деген ойдо Өзүңдү жең аттуу китебимди Кудайдын буйругу менен ушул улуу кадыр түндө баштадым. Кадыр түндүн касиети кадимкидей эркимди бекемдеп, эргүүмдү келтирди. Уолт Дисней сен элестете алсаң, анда жасай да аласың деп айткандай, китеп кандай болоору көз алдымда турду. Китеп кылып чыгаруу көңүлүмдө пайда болгонуна 3 айдан ашты. Удулу ушул күнгө чыгыптыр. Эмесе окурманым, оолу мен өзүм менен өзүм иштеп жетишкен ийгиликтеримден баштайын. Бала чагымдан эле кыялкеч болсом керек. 3-классымдан баштап ыр жазууга болгон шыгым ойгонуп, билип билбей, түшүнүп түшүнбөй ыр жаза баштадым. Алгачкы ырларым Жылдыздар, Токойдогу жаныбарлар, Тазалыкты сактайлы, Апама деген балдар темасында жазылган ырлар болчу. Чындап кыялкеч элем. Балдарга аралашпай өзүм жалгыз калып, кыялдарым менен көкөлө учканды жактырчумун. Жаратылыш койнунда токой аралап, жалгыз сейилдегенди жакшы көрөр элем. Көркөм адабий чыгармаларды түнү бою кирпик какпай окуп, кыялымда ошол чыгармадагы каармандар менен аралашып кетчүмүн. Мектептен кыргыз тили жана адабият сабактарынан жакшы окуп, ар кандай кароо сынак, конкурс, олимпиадаларга барып, ийгиликтүү орундарды багындырып, мектебимдин сыймыгы болдум. Мугалимдин келечекте ким болосуң деген суроосуна 6-класс кезимде эле жан дүйнөм акын жазуучу же журналист болом деп өз чечимин чыгарды. Биз бала кезибизде жок, болбойт деген тыюу сөздөрдү көп угуп чоңойдук. Маселен мындай: чуркаба, тийбе, секирбе, кармаба, акырын, андай кылба жана башка ушул сыяктуу мындай сөздөр баарыбызга эле жат эмес деп ойлойм. Ал эми психологдордун изилдөөсү боюнча мындай тыюулар баланын өзүнө болгон ишенимин жоготуп, коркок жана чечкинсиздикке алып барат деп белгилешет. Бала кезде калыптанган мүнөз бизди чоңойгондо дагы коштоп жүрөрү бышык. Ошол себептен биз кайсыл бир ишти көпчүлүк учурда баштоого батын албай, бирөөлөргө көз каранды болобуз. Атүгүл жөнөкөй эле бир мисал. Өзүбүзгө бир буюм сатып алаарда дагы өзүбүз чечим кабыл ала албай, кимдир бирөөнүн оюна муктажбыз. Мунун баары өзүбүзгө болгон ишенимдин жоктугунан келип чыгаары чындык. Бирок мындай көрүнүшкө ата-энебизди күнөөлөөгө такыр болбойт. Бир еврей аялдан шакирти мындай деп сурайт: "Устатым, еврейлердин көпчүлүгү эмне үчүн бай болушат?" Ага устат мындай жооп берет: "Эч кандай деле сыры жок. Башкалар бизден айырмаланып, күндө кайталанчу сөздү башкача сөз менен жеткиришет. Балам, сен эмне сабагыңды даярдабай жүрөсүң? Сен мындай болсоң, жакшы адам болбойсуң", дейт. А биз антпейбиз. "Балам, кел сабагыңды даярдап кой. Бул сен үчүн эң оңой эле нерсе го. Сенин колуңан келе турганына мен ишенем", деп ишеним беребиз. Көңүл көкөлөтүп, кадырын өстүрөбүз. Себеби менин балам ийгиликтүү жана бай болуусун каалаймын, деп жооп берет. Өзүмдүн балалык күндөрүмдү эстесем, ата-энемдин тун кызы болгондуктан бала болуп турсам да, "Сен үйдүн улуусусуң", деп көп урушканы, кемчиликтеримди баса белгилегени мени өтө кейитчү. Өзүмдү ушунчалык эпсиз, чоркок, акылсыз сезип, жашоого келгениме наразы болгон учурларым көп болгон. Атүгүл кээде өз жанымды өзүм кыйгым келген кездер да болду. Үй бүлөдө кадырым жок, бир каракчы сезчүмүн. Бул жашоого адашып келип калгандай, эч кимге керегим жок деп, жан дүйнөм эңшерилип, сай сөөгүм сыздачу. Мындай абалыма ата-энемди гана күнөөлөчүмүн. 35 жыл бою күнөөлөдүм. Таарындым, көкөйүмө көк таштай тийип, көкүрөгүмдөн кетпей койду. Көөдөнүм толбой өксүп жүрдүм. Жер менен жер болуп басындым, чөктүм. Анан мага
жаңы алам, жаңы көз ачылды. Ал мезгил атайын тренингтерге катышып, ийгиликтүү устаттарымдын сабактарынан өткөн учур эле. Ошондон кийин жогорудагы жоруктарыма ата-энемди күнөөлөбөй, аларды чын дилимден кечирдим. Оюмду токтотуп, акыл калчап аңдадым. Акыры жөн гана түшүнүүгө туура келди. Ооба, кадырман окурманым. Ата-эне ыйык, аларга кымындай да күнөө коюуга, акаарат айтууга акыбыз жок деген менен адамдын аң сезими билим менен азыктанмайынча бул нерсе жүрөгүңдөн кетпейт экен. Көрсө биздин ата-энебиз өздөрүнүн ата-энесинен алган тарбиясы менен бизди жакшы болсун деген гана ниетте тарбиялап келиптир. Калкалаптыр, коргоптур, аяп келиптир. Бул жашоодо көбүнчө жакындарыбызга таарынабыз. Мисалы, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, жолдошубузга же балдарыбызга. Сизде дагы мындай болгондур. Көрсө, Луиза Хей айткандай, таарынуу бул өтө чоң ооруларды алып келет экен. Ушуну билген соң, мен эч кимге таарынбай жана кек сактабай калдым. Кечиргенди жана кечирим суроону үйрөндүм. Медалдын эки бети болгондой эле, биздин үй бүлөнүн эми мага жаккан жакшы жагын айтып өтөйүн. Биздин үй бүлөнүн эми мага жаккан жакшы жагын айтып өтөйүн. Мен бир да жолу акча жок же түгөндү деген сөздү укпай чоңойдум. Апам аябай сарамжалдуу жан эле. Бейчеки акчаны коротчу эмес. Колу билген уз болгондуктан кышкы жайкы кийимдерибизди өзү тигип берчү. Ата-энем экөө тең жогорку билимдүү болуп, атам колхоздун каржы иштери боюнча жетекчиси кызматында 30 жыл иштеди. Апам бала бакчалардын үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн башкаруучу болуп көп жыл эмгектенди. Экөө тең эртең менен жарашыктуу кийинип алып ишке кетишчү. Алар бизге туура сүйлө, бирөөнүн акысын эч качан жебе деп көп айтышты. Өздөрү да айтканындай жашашты. Апам менен атамдын жокчулук эмне экенин билдирбей өстүргөнүнө ыраазымын. Анткени бул нерсе биздин бала кезден баштап аң сезимдин калыптануусуна чоң таасири бар экендигин мен кийин устатымдын сабактарынан улам билдим. Анткени атайын илимде кедейлердин жана байлардын ой жүгүртүүсү деген так нерсе бар экен. Менин аң сезимимдин пайдабалында бай адамдардын ой жүгүртүүсү бар экенин айтты. Себеби мен бала кезимде жогоруда айткандай акча жок деген сөздү уккан жокмун. Ал эми көп тил угуп, өзүмө болгон ишенимдин жоктугу бул кедейлердин ой жүгүртүүсүнө кирет экен. Китептер, тренингтер, устаттарымдын баалуу насааттары менин өзүмө болгон ишеничимди жаратып, кадимкидей калыптандырды. Азыр мага кайрылган ар бир кардарымдан дароо өмүр баянын жашырбай толук жазып берүүсүн өтүнөм. Бул менен мен анын алсыз жана күчтүү тараптарын аныктап алып, анан ошого жараша жардам берүүгө аракет кылам. Өзгөчө аял кишилер турмуш түйшүгүнөн көп кыйналып өмүр өткөрөрүн баарыбыз билебиз. Аны эч ким тана албайт. Учурда өлкөбүздөгү жумушсуздуктун айынан 10 күлүнүн 1 күлү ачыла элек кыздарыбыз чет жерлерде көрүнгөндүн полун тазалап, кирин жууп, идишин сүртүп, көртүрлүктүн азабын тартып жүрүшкөнү талашсыз. Ага ким күнөөлүү? Мамлекетпи? Балким үй бүлөсүдүр? Жок, эч ким күнөөлүү эмес, өздөрү күнөөлүү. Каржы маселесинин айынан каржалып, тентип жүрүшөт. Демек биз ошолордун акча табуу боюнча сабатын жоюп, өз алдынча чакан иш кылууга үйрөтүп, жардам берсек деген изги тилегибиз бар. Аны менен ар бир инсан жетишээрлик эле эмес, көп акчада таап алса болот. Сөзсүз болот. Буга ишениңиздер. Ишеничсиз ийгилик жаралбайт. Ал үчүн сөзсүз каржыга болгон катаал сабатыбызды жоюшубуз керек. Өзүн жеңүүнүн жолу. Өзүңдү жеңүү деген сөз бул өзүңдү башкаруу деген сөз. Сиз өзгөнү эмес, өзүңүздү башкара аласызбы? Башканы же баланы башкаруу оңой. Бирок өзүн башкаруу, өзүн таануу бул өтө чоң искусство. Албетте, сиз жасай аласыз.
алгачкы нерсе өзүң аткара турган иштерди кагазга түшүрүү. Ааламга жол деле өзүңдү башкаруудан башталат. Биз эмнени кыялдансак, баарына жете алабыз. А бирок ошондой чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин баамдабайбыз, байкабайбыз, сезбейбиз. Адамдагы чексиз мүмкүнчүлүк болгон үчүн дүйнөдө көп жаңылануулар болуп турат. Анын баарын адам жасайт. Сиз жасайсыз, мен жасайм. Биз улуу элбиз, чачылган же жоголгон улут эмеспиз. Биздин ата-бабаларыбыз убадага так, сөзүнө бекем болгон. Бул деген өзүңдү башкарууга алып бара турчу өзөктүү жол. Биздин каныбызга сиңип калган бир топ нарыктарыбыз бар. Алар напсиңди тый, өзүңдөн кичүүлөргө үлгү бол, каяш айтпа, унчукпаган үйдөй балаадан котулат, эч качан эмоцияга алдырба, кыз балага кол көтөрбө, эрте тур, рызкыңдан кур калба, шашкан шайтандын иши, жети өлчөп бир кес деген сыяктуу толгон токой мисалдарды, макалдарды келтирсек болот. Өзүбүздүн жашообузду толук башкарууну 100% колго алганыбызда гана бир нерсени өзгөртө алабыз. Элибиз аракетчил, чыйрак, кыраакы, кеп төркүнүн илгертпей билген, намыска бекемел. Жигити чапчаң, баатыр жүрөк, балбан билек, сөзүнө турган, кайраттуу баатыр. Кыздары уз, боорукер, сезимтал, акылман элбиз. Болгону учурдагы замандын чалкеш таасиринен элдин көңүлү айнып, ойлору чачылып, чачкын турмуш кечирип, түпкү баалуулуктарыбызды колдоно албай келебиз. Эң жөнөкөй эле турмуштук мисалдарды айтсак болот. Күн алыс чакырган же чакырылган коноктор, той топурлар, телефон менен керексиз сүйлөшүүлөрдөн бошобой, маанилүү нерселерди кийинкиге жылдырабыз. А маанилүү нерсе ошол деп ойлойбуз. Ал тирүүлүктүн күнүгө кайталанчу картинасы экенин аңдабайбыз. Өзүбүз менен өзүбүз иштебейбиз. Көңүлдөгү сакталган аруу максаттарыбызды иш жүзүнө ашырууну пландап, ошол нерсеге күнүгө жарым саат эле убакыт бөлгөн болсок, биринчиден өзүбүздүн ким экенибизди аныктайбыз. Экинчиден балдарыбызга үлгү болуп, жол көрсөткөн болобуз. Үчүнчүдөн жакындарыбызга жардамыбыз тиет. Өзүңүз деле элестетип көрсөңүз, эч кимден кичилебей, көрүнгөндүн көзүн карабай, жетиштүү жана жыйнактуу турмуш кечирсек, кандай рахат. Туугандарыбыздын сыймыгы болуп, аларга кубаныч тартуулоо кандай керемет. Келиңиз анда, эртеңки бакубат жашоонун жолун азыр баштаңыз. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Татаал эч нерсе жок. Эң эле жөнөкөй жолу. Эртең эмне маанилүү иш бүтүрөсүз? Дал ошону азыр тизмектей баштаңыз. Сизге ишенем, сиздин колуңуздан келет. Ойдун күчү. Биз кааласак каалабасак дагы күндө адам баласына 6000ден 10.000ге чейин ар түрдүү ойлор жамгырдай жаап турат экен. Ойлор позитивдүү жана негативдүү болуп экиге бөлүнөт. Эгерде биздин ойлорубуздун 50% позитивдүү болгон болсо, анда биз өз чөйрөбүздө эң эле ийгиликтүү адамга айланмакпыз. Көпчүлүк учурда биздин ойлорубуздун 80-90% жагымсыз ойлор каптап тургандыктан максаттарыбыз ишке ашпай келет. Бийиктикке жетүү үчүн эң биринчи өзүңүздүн оюңузду башкарууну үйрөнүшүңүз шарт. Мен сабактарымда дайыма төмөндөгүдөй мисал келтирем. Эгерде бизде ойлорду ылгап берүүчү машинка болуп, терс ойлорубузду таштандыга салып, оң ойлорубузду мээбизге жиберип тура турган болсо, анда биз эчак эле өз максаттарыбызды сөзсүз багындырмакпыз. Мүмкүн азыр биз каалаган жерде, каалаган нерсебизди жасамакпыз. Эмне үчүн баары сиз каалагандай эмес. Дал ушул ойдун күчү боюнча Джон Кехо акылдын күчү деп аталган китебинде кеңири берген. Ал эле эмес, бир топ ойчулдардын, акылмандардын, ийгиликтүү инсандардын китебин көп окудум. Менин зирек окурманым, чынымды айтайын, ой боюнча көп окугандан кийин оюмду башкарууну адатка айландыра албасам дагы, дайыма эрте менен көңүлүмдү позитивдүү ойлорду ойлоого буруп, оюм менен сергейим. Бардык нерсе ойдон жаралат. Бул туурасында эл аралык бизнес тренер, устатым Саидмурат Давлатов айткандай,
биз жашап жаткан үйлөр, биз айдаган машиналар, колдонгон дарылар, биз курган шаарлар, айтор биз көрүп, колдонуп турган нерселердин баары алгач бирөөнүн ою болгон. Андан ары кагазга түшүрүлүп, план түзүлүп, бир канча түйшүк, жолу болбостуктар менен коштолуп отуруп, иш жүзүнө ашкан, деп жазат. Бул айныгыс чындык. Мен мындан 15 жыл мурун өзүмдүн машинам болуусун максат кылдым. Кагазга түшүрдүм, сүрөтүн тартып, көрүнүктүү жерге илдим. Ала турган убактымды туулган күнүмө байладым. Өзүм төрөлгөн күндү белгиледим. Ал күн да келди. Ошол күн менен чогуу машинам да келди. Албетте, белгилөө менен эле оңой олтоң жете алган жокмун. Күн түн дебей иштедим. Эмгектен качкан жокмун. Ар бир жумушумдун бүтүшүндө ала турчу автоунаам элестеп турчу. Ал кезде тигүүчү цех иштетчүмүн. Жумушума күнүгө эртең менен саат 7-де келип, кеч кетээр элем. Саат 20 болгондо эле үйгө кетким келип, көңүл эч нерсеге чаппай, эс алууну каалап, талган көздөрүмдү укалап, байласа да качып кетчүдөй абалга жеткен учурда тигүүчү машинамды өчүрүп, чалкалап отуруп, кенен керилип, көзүмдү жумуп алып, кыялымдагы машинаны айдап кетип жатканымды элестетчүмүн. Машинамдын ички жасалгасын, ал тургай андагы жытты дагы кошо сезип, кыялымда машина айдап, ырахаттанып, жыргап алчумун. Ушул сезимдер мага күч берип, кайрадан кайраттанып, күчтөнүп, көңүлүм көтөрүлүп, адаттагыдан да көп иштөөгө түрткү берчү. Талыкпаган эмгек менен өтө чоң өжөрлүктүн натыйжасы мага белгиленген убактынан бир ай эрте машина алып келди. Өзүмдүн оюм өзүмө чыныгы белек берди. Мына окурман, балким сизде дагы ушундай болгондур. Болгон болсо өтө жакшы. Эми муну менен эмнени айтмакчымын? Көрсө адам өзү бир эле жолу аракет кылып көрүп, анын сырын билип билбей кайра таштап коет экенбиз. Көрсө оңой жолдордо ийгилик жок экенин эске түйүп, талыкпай эмгек кылууну адатка айландырышыңыз керек экен. Сизде бир гана нерсе жетишпей калышы мүмкүн. Ал эмне деп калдыңызбы? Ал бир гана сиздин кайнаган каалооңуз. Кыргызда адам кааласа таштан гүл, такырдан суу чыгарат деген. А бирок жөн эле каалап коюу сизди самаган ийгилигиңизге жеткирбейт. Мисалы, акча керек дейсиз, бирок жакшы жумуш чыкпай жатат, же башка жылтуу менен керектүү акча таппай, 100% өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү байкабай жүрө бересиз. Эми ушул жагдайыңызды башкача карап көрүңүзчү. Сиз машинаңыз менен жолдо бара жаттыңыз дейли. Алдыңыздагы машинаны күтүүсүздөн коюп алдыңыз. Күнөө сиз тарапта. Сиз сүзүп алган кымбат маркадагы машина болчу. Анын ээси сизден 20 000 сом же андан дагы көп акча талап кылды. Сиз сөзсүз макул болосуз. Анткени башка аргаңыз жок. Таанышыңыздан, тууганыңыздан карыз алып, айтор кандай жол менен болбосун, сиз ал акчаны таап кутулдуңуз. Бирок карызыңызды бир айда кайтарам деп убада берип койгонсуз. Убадаңызды аткаруу үчүн түрдүү ыкмат таап, өз убагында кайтарып берүүнүн аракетин көрүп, керек болсо уктабай иштеп ошол акчаны таап бердиңиз. Мына, бул ачуу чындык жана анык мисал. Эми мындай кырсыктан Кудай сактасын дейли. Анда ушундай жаман окуя боло электе, акчалуу болуп, максатыңызга кам көрүңүз, менин сүйүктүү окурманым. Сизге колумдан келишинче жөнөкөй, жатык тил менен эч кандай терминдерсиз жеткиргим келди. Мен ишенем, сиздин колуңуздан баары келет. Эрктин күчтүүлүгү. Өзүңдү жеңүү эрктин күчтүүлүгүнө сөзсүз көз каранды экенин билесизби? Бул сөз сизге жат эместир. Акыл калчап, ой жүгүрткөн адам эрк деген эмне экенин эң жакшы түшүнөт. Эркимди кантип күчтүү кылсам болот деген суроону мага көп беришет. Ал үчүн өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздү даярдашыбыз керек. Эртең менен чуркай албай, бир жумушту шар баштай албай жатканыбызга эрктин таасири өтө чоң. Эркиңизди кантип, канчалык деңгээлде күчтүү кылуу өзүңүздүн гана колуңузда. Бардык эле адам баласы эрки күчтүү болуп төрөлбөйт. Аны машыктырат, тарбиялайт, калыптандырат. Андыктан спортсмендер кантип машыкса, биз дагы эркибиз үчүн улуу жеңишке жетчүдөй аракет менен машыгуубуз керек.
Адамдардын эрки туруктуулуктан көз каранды. Кантип туруктуулукка жетүүнүн эң оңой жолу бар. Ал үчүн сиз күнүнө эртең менен жарым саат же 1 саат өзүңдү өнүктүрүү боюнча китеп окуунун кажети жок. Алгач сиз 5 мүнөт эле окусаңыз жетиштүү болот. Бирок күнүнө кайталоо керек. Сиз дайыма эрте менен 9да ойгонуп жүргөн болсоңуз, саат 5те туруш үчүн күнүнө 15 мүнөттөн эле уйкуңузду кыскартып эрте туруңуз. Мисалы, эртең саат 8:45те, кийинки күнү 8:30да ойгонуңуз. Ушундай ыкма менен алга карай уланта бериңиз. Жыйынтыгында туруктуу түрдө 5те ойгонуп калууга көнүп каласыз. Жашоодо бир топ адамды башкарып, багыт берүү оңой эле нерсе. Ал эми өзүңдү башкарып, өзүңдү тарбиялоо эң оор. Муну ким болбосун, министрби, депутатпы, керек болсо президент дагы тана албайт. Ошон үчүн мага келген окуучуларымды эң оболу өзүн жеңүүнү калыптандыруудан баштаймын. Жыйынтыгында 2 айдан кийин 20 адамдын ичинен 1-2 гана киши калат. Биздин эң чоң кемчилигибиз бул туруктуу боло албай жаткандыгыбыз. Албетте, туруктуу болууда оңой эле иш эмес. Туруктуулукка жетүүнү биз жаратылыштан эле үйрөнсөк болот. Мисалы, күн дайыма эрте менен чыгып, кечинде батат. Күндө эч качан уктап калуу деген болгон эмес. Болбойт дагы. Ошондой эле мезгилдер дагы жаз, жай, күз, кыш болуп туруктуу алмашат. Бизди курчаган айлана чөйрөдө баары туруктуу. Бир гана адам заты туруктуу эмес. Бизге бир эле болбойт экен деген шылтоо жетиштүү. Чыдамыбыз, сабырыбыз жетишсиз. Стабилдүүлүккө жетүүгө эң биринчи өзүбүздү тарбиялап жеткирсек, андан кийин биздин жакындарыбызды, балдарыбызды дагы үйрөтө алабыз. Сиздин балаңыз көп учурда сиздин айтканыңызды жасабайт. Ал сиз эмне кылсаңыз ошону кайталайт. Эгерде сиз жашооңузда чоң максаттарды коюудан коркуп, бир дагы негизги чечим кабыл ала албасаңыз, башкача айтканда, секирик жасоодон чоочуп турсак, анда сиздин балдарыңыздын дагы бир нерсе жасашы кыйынга турат. Окурман, сиз балдарыңызга үлгү болуу үчүн дагы эркиңиз күчтүү жана туруктуу болууга милдеттүүсүз. Балдар ата-эненин сыймыгы же кайгысы болот. Ортозаар болуу болбойт. Сыймык же кайгы. Андыктан ардактуу окурманым, мен сизге балдарыңыз кайгыңыз эмес, сыймыгыңыз болушун каалайм. Сиз эрктүү да, туруктуу да боло аласыз. Сиздин колуңуздан келет. План менен иштөө өзүңдү жеңүүнүн эң биринчи жемиши. Сизге план дегенде эле жагымсыз туюлушу мүмкүн. Анткени сиздин планыңыз жок да. Эгер болгон болсо, анда сизде ийгиликтин ачкычы бар. Аныгын баса белгилеп айта кетейин. Ийгиликке жетүүдө мындан бөлөк жол жок экендигин акылмандар, изилдөөчүлөр далилдеп коюшкан. План түзүүнү 1 жылга, 5 жылга же 10 жылга чейин жеткирсе болот. Бир карасаң өтө татаалдай сезилип, түзбөй жатып зеригишибиз мүмкүн. Өзүм алгач план жаза баштаган кезде мойнунан байлаган иттей болуп араң эле жазчумун. Азыр эми план жазуу мага рахат тартуулайт. Планы жок иштей албайм. А бирок сиз ойлобоңуз, план жазып койсом эле жетиштүү экен деп. Эгерде биринчи жолу план жазып жаткан болсоңуз, өзүңүздү 1-класска баргандай эле сезесиз. Планды күндө жазышыңыз зарыл. Себеби адамдар такшалмайын ишке ашуучу план жаза албайт. Көп жолу жазып, анын үстүнөн иштегенде гана жүзөгө ашуучу пландарды жаза баштайбыз. Кандай гана план жазбаңыз, ал ишке ашуусу толук мүмкүн. Бул убакта сиз бир олтуруп 1 жылга, 5 жылга же өмүрүңүздүн аягына чейин план түзүп кое аласыз. Ал пландар кантип ишке ашаарынын жолун өзү ачып, каш кайтып көрсөтүп да берет. Башкача айтканда, планыңыз сиз үчүн кызмат кылат. Эгерде сиздин өзүңүздүн планыңыз болбосо, анда сиз бирөөнүн планына кирип каласыз. Тактык. Кыргызча тактык 5 мүнөт эртегелүү. Медер агайдын ушул ыкмасы эң таасирлүү, эң баалуу десем жаңылышпайм.
Себеби биз кыргыз деген улутубуздун жүзүн өзүбүз көтөрбөсөк, ким көтөрүп барктап күймөк эле. Медер агай жазган китепти окуп чыгып, өзү менен жолукканга аракет кыла баштадым. Кантип табам, кандай кабыл алар экен деген ойлор болду. Ушунчалык кыргызга күйгөн, патриот адамды буга чейин кезиктирген эмесмин. Китебинен катуу таасирлендим. Бир дем менен окуп чыктым. Кыргыз эли, кыргыз жери жөнүндө чын жүрөгү менен күйүп-бышып жазгандарын окуп, алкымыма муунуп ыйлагым келди. Дагы бир жолу өзүмдүн тандап алган жолумдун туура экендигине ынандым. Бул китептин аталышын дагы кыргызча тактык 5 мүнөт эрте келүү деп өзгөчө атаптыр. Автор жазгандай немисче тактык убагында келүү. Тарыхты алсак, биздин ата-бабаларыбыз так болуп келишкен. Анан эмне үчүн биз өзүбүз кыргызча келдиңби, кыргызча башталат да, кыргызча эле кылып койбойлубу деген сыяктуу өзүбүздү басып, тебелеп, кемсинтип келебиз. Кыргыз улуу эл, тарыхы бар, тамыры бар. Кыргыздын хандары, бектери, бийлери, даткалары, баатырлары болгон. Демек биз ошол улуулугубузду унутуп, бабаларыбыздын баалуулугун жээрип жашабайбызбы? Аларды алсыз, арсыз деп атайбызбы? Кыргыз так эмес беле? Бабаларыбыздын жоопкерчиликсиздигинен, ыкшоолугунан, ыксыздыгынан улут кыйрап, чачылган эл болдук беле? Жок. Кыргыз кылымдарды карытып, бүгүнкү доорго чейин байрагы бар эгемендүү мамлекет боюнча сакталып келет. Карт тарыхты кое туруп, кечээгибизге кайрылсак деле Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Исхак Разаков, Төрөкул Айтматов, андан кийинки заманда Чыңгыз Айтматов, Насирдин Исанов өңдүү улуу инсандарыбыз да тактыкты, туруктуулукту туу тутуп, бекем кармагандыгы үчүн мамлекетибиз мамлекет болуп келгендиги чындык. Ар бир мен кыргызмын деген жаран улутубуздун жакшы жагын чыгарууга милдеттүү болуусу керек. Тамчыдан көл куралган сыяктуу баарыбыз мекенибиздин өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошуубуз зарыл. Баары бизге суктансын, дүйнө эли бизге таң калсын, элибиздин туусун бийик желбиретели. Бизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар, улуу иштерди жасайлы. Дал ушул улуу иштерди аткарууда тактык, жоопкерчилик эң биринчи кезекте турат. Так жүрүүнү адатка айландыралы, кичүү муунга үйрөтөлү. Так болуу менен өзүңүзгө болгон жогорку баага арзыйсыз. Мисалы үчүн, бир банкада сиздин атыңыз жазылган толо суу куюлуп турат дейли. Сиз кечигип келген сайын ал идиштеги суу бөксөрө берет. Бул көрүнүш сизге болгон сый-урматтын жоголуп, сизге болгон ишеништин азайып баратканын айгинелейт. Сизге эч ким эч нерсе айтпайт, бирок ошондой жыйынтык болуп жатканын байкасаңыз болот. Убагында келүү же бир аз эрте келүүнүн оорчулугу деле жок. Мен ишенем, сиз жасай аласыз.